баягы талашып тартышкан саясатчылар, колунан эч нерсе келбестен тили менен буудай кууругандар, так мамлекетти талап тоноп алып туруп, дагы бир ызы-чуу кылам деп, дагы бир чоң мындай бир ызы-чуу кылсам экен мамлекетте, тополоң болуп турса керек экен деген саясатчылардын бардыгына мыйзамдын чегинде жазасын колуна беришибиз керек. Башка эле жок. Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөр бар. Мына ошолордун кээ бири азыр айтып атышат, түрмөдө бизди өтө каттуу кармап атат, бизге ушундай катаал шарттарды коюп атат деп. Түрмалар үчүн өздөрүнүн пансионаты эмес, мамлекеттен тартып алган же мамлекеттен приватизация кылып алган. Түрмө ошон үчүн курулган. Мыйзам бузгандарды, мамлекеттендерди ордуна алып келип тарбиялаш үчүн курулган. Ошого чыдабайбы? Анда мыйзам бузбасын. Түрмөнүн шарттарына макул эмеспи? Демек, мамлекетибиздин тынчтыгына залал келтирбесин.